2'den 3'ten продажа кыла берет. Эмнеге дегенде мунуку госрегистрден оформление болбойт, анткени бул арестте. Квартираны сатып алганбыз. Бул бизге чейин максат сатып алган болуп чыгып атат. Мен азыр билип атам. Толук төлөдү, акчаны алдык, карызы жок. Bir de döçük meneniz, biz pozisyonuz aktivir. Ne çekiyorsun? Sen kim? Bizde ayağına çok makinesi olgun, çok silahlar mı şuna bu. Tege salatonun benim gördüğü bizim cebinde. Kopya koyuyorsun. Арестовать подсамоделку сдали, вот в нарушение всех техники безопасности. Биздин редакцияга Бишкек шаарынын тургуну Максат Адисов кайрылып, ал 2017-жылы Пегас Алато курулуш компаниясы Токонбаев көчөсүндө салып жаткан көп кабаттуу үйдөн үлүштүк негизде сатып алган 2 бөлмөлүү баттерени ала албай жатканын билдирди. Ал 3.850.272 сомго аянты 74 чарчы метр болгон 2 бөлмөлүү баттер алган. Максат Адисовдун айтымында бул баттерде ага Пегас Алато компаниясында подрядчик болуп кызмат акысына квартира алган Омар Махмутов аттуу аркылуу сатылган. Келишим түзүлүп, Пегас Алатонун кассасына толугу менен акча төлөнгөн. Максат Адисов Пегас Алато компаниясы менен түзүлгөн келишимде төккөн акчасынын дүмүрчөгүн көрсөттү. Тиги подрядчиктен договорун алат, аннулировать этет. Мен көзүмчө. Вот бул мурунку ээси ушул болчу. Азыр ошо сатам деп атат. Келиштик, потому что договордо указано, да, любой дольщик өзү самостоятельно сата албайт, только с письмом согласия фирмы. Арыз жазыш керек, анан макулдугун алыш керек, а потом только фирма өзү аннулировать этип, өзү оформить этип, өткөрүп берет да жаңы дольщикке. Все, ошол жерден договорун аннулировать этет. Мен ошол жерден акчасын төлөп берем толугу менен. Квитанцияны жазат. Генеральный директор Акташ Орханга барып колун койдуруп, печатын басып келет. Анан квитанцияларды алып келип берет. Мына менде копияларын алып көрсөтүп атам. Справка толук төлөдү, акчаны алдык, карызы жок деп. Квитанция толугу менен жазылган, печаттары өзү турат. Договор Пегас Алато менен. Пегас Алато с одной стороны, с другой стороны мен Адисов Максат. Максат Адисов менен келишим түзүлгөндөн кийин нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүп, мамлекеттик каттоо кызматына каттатылышы керек эле. Бирок Максат Адисов билдиргендей, компания мындай аракеттерди кылган эмес. Пегас Алато ар кандай шылтоолорду айтып түзүлгөн келишимди нотариус тарабынан күбөлөндүрбөй убакыт созуп баштайт. Ошо договордо эмет түзгөндөн кийин негизи нотариально заверять этип, госрегистрден регистрация кылып бериш керек эле да. Анан 3 айдан кийин эле аласын, бирок толой деп ушинтип айтып коет. Хорошо деп, мен деле фирмачы. Мен деле аны көп биле бербейм. 2018-жылдын декабрь айынан тарта Максат Адисов Пегас Алато курулуш компаниясынын генералдык директоруна 5 жолу арыз менен кайрылат. Бирок 2,5 жылдан бери компания бир эле жоопту. Мурдагы подрядчиге Омар Махмутовду сотко берерин айтып, нотариус тарабынан келишимди күбөлөндүрбөй келет. Декабрь убагы келет. Мен барам. Бир атасарбы, подсамоделка алдыкпы, документтер депчи. Жок, быйыл жетишпей калдык, апрелге деп созот. Апрелде барам, анда деле ушинтип жооп берет. Анан майда барам. Майда баргандан кийин мага уже эмеде баштады. Биз сага азыр үйдү жетишпей атабыз. Анан мен анда үйдү жетишпесер, мындай подсамоделка керек. Анда мага регистрация кылып бергиле, нотариально заверять бергиле. Күтүп келдим, жакшы эле. Чтоб мен да спокойно болоюн деп. Анан анта албайбыз. Азыр биз сен сага мурунку дольщик менен биздики спор болуп калды деп. Мурунку дольщик ошо алардын подрядчиги эмес беле. Ошо анан арыздар менен 5 жолу кайрылам. 2018-жылдын декабрдан баштап. 5 жолу кайрылам, 5 жолу ошол эле. 2 жылдан бери мага бир эле жооп келет да. Биз тигини сотко берели, сот менен чечишели деп. Кандай түшүнсө болот? Уже
мен жазгандан баштап 2 жыл өттү. Ага чейин дагы ошо жарым жыл бар. 2,5 жылдан бери тиги кишини сотко бербей, мен биякта эч кандай тиешем жок. Алардын экөөнүн ортосунда спорго. И квартирамды же бербейт, же оформить этпейт, же акчамды кайрып бербейт. Пегас Алатоону сотко берүү үчүн документ даярдап жатып Максат Адисов компаниядан үлүштүк негизде үй алгандар менен байланышат. Алардын келишимдери менен таанышып жатып, арасынан өзүнүн квартирасында башкага сатылып кеткен келишимди көрөт. Арыз даярдап, элдерден договорлорду чогуу таштайм. Чтоб сотко бергенде подтверждение, что является дольщиком депчи. Анан договорлор чогултуп келатканда, ошо бир договорду байкап калдым, меникине окшош экен. Окуп келсем, менин квартирам. Мына менин договорум и жаңы дольщиктин договору. Оказывается, менин квартирамды 18-жылы октябрда эле сатып ийишиптир. Тагырага анын батири 2018-жылдын октябрь айында эле 1979-жылы туулган Жамиля Мусаева аттуу жаранга 3,858,624 сомго сатылган экен. Жамиля Мусаева менен компаниянын ортосунда түзүлгөн келишимде акча төлөнгөндүгүн тастыктаган эсеп дүмүрчөгүн көрдүк. Ошондой эле келишим нотариус тарабынан күбөлөндүрүлүп, 2018-жылдын 19-октябрында мамлекеттик каттоодон өтүптүр. Буга байланыштуу Максат Адисов 2019-жылы арыз менен октябрь ребисине кайрылат. Беттештире келгенде Пегас Алатоо компаниясы ортого кошумча келишимди чыгарат. Бул кошумча келишим Максат Адисов батир алган күнү Тагырага 3-ноябрда түзүлгөн экен. Анда жеке ишкер Омар Махмудов подрядчик катары курулуш боюнча милдеттемелерин толук аткара албай калган кезде келишим жараксыз деп табылары жазылган. Бирок Максат Адисовдун айтымында бул келишимди ал батир алып жаткан күнү көргөндө билгенде эмес. Ошол күнү мен алып аткан күнү ушинтип түзүптүр. Мен айттым, мен алып аткан күнү тиги мурунку подрядчик үчөөбүз отурдук эле. Силер немени договорду аннулировать этти. Договорду аннулировать эткенде квартира силердики болуп калат, фирманыкы. Ал кандай тиешеси бар? Эгер момундай доп соглашение түзгөндө мага эмне анын жөнүндө айткан жоксуңар? Мен макулдугум эмне алган жоксуңар? Анда боло турган болгондон кийин трехсторонний договор түзүлүш керек болчу. Мына Махмудов деги подрядчик сатып атат, Пегас Алатоо оформить этип атат, Максат алып атат. Условия мындай: подрядчик аткарбаса, биз фирма договорду Максатка саткан договорду аннулировать этебиз. И макулдугубуз үчөөбүздөн коюш керек болчу. Эгер мындай юридический жагынан караганда. Адисовдун айтымында ал укук коргоо органдарына, башкы прокуратурага, Пегас Алатоо компаниясына батирин бербей жаткандыгы боюнча бир нече ирет кайрылганы менен укук коргоо органдары, прокуратура ишти негиз жок деген жөө менен жооп салышкан. Олутту деле көңүл бурушкан эмес. Канча жолу мен ошо арыздар менен кайрылып аттым, тиги генеральныйга, ГУВДга, район прокурор. Очень ставка түзүп бергиле. Жана экспертизаны жасап бергиле. Эчтеке кылбай туруп эле ишти улам жаап коюп атышты. 2019 августтан айдан баштап, мына бүгүн быйыл уже мына 21-жыл келатат. РОВД жагынан 3 тергөөчү которулду. Биринчи тергөөчү Эгембердиева Жазгөл. Ал биринчи ошо чечим чыгарууну астында тиги Пегас Алатоого айтты. Силердин экөөңөрдүн ортоңордо двусторонний экен. Вы свои обязательства не выполняете. Максатка квартирасын бергиле, же акчасын кайрып бергиле деп. Ушинтип тигилердин көзүнчө айтып коюп туруп, анан ишти жаап салып атат. Алардын пользасына. Иликтөөнүн алкагына Максат Адисов батир сатып алган Токумбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйгө баш бактык. Бул курулуш 2014-жылы башталып, азыркы күнгө чейин аягына чыга элек. Курулушка барганыбызда ал жерде Максат Адисовго сатылды деген батирди 2018-жылы сатып алган Жамиля Мусаеванын сиңдиси менен да жолуктук. Ал бир батирдин 2 кишиге сатылганын угуп, таң калганын жашырган жок. Мына Пегас Алатоо фирмасында факт мошенничество, двойная перепродажа. Мына мен 17-жылы ноябрда ушул үйдөн 2 комнат квартира алдым эле. 2 жылдан кийин узнаю, 18-жылы мына биякта жаңы эмеге дольщикке сатып ийиптир.
20-жылы биз узнаем. Мен узнаю, что мою квартиру продали. Бул эже мына азыр узнаю, что ее квартиру продали. Башка бирөөнүн квартирасын сатып ийген. Комнатный квартираны сатып алганбыз. Бул бизге чейин максат сатып алган болуп чыгып атат. Мен азыр билип атам ошол жөнүндө. Андан бери строительство вообще бүтпөйт. Эч кандай жылыш болгон жок. Мен алгандан бери болгону сырты краска болду, и перила коюлду болду. Башка эч кандай изменение болгон жок. Алып бергиле под самоделку деп атат. Биз кандай ушул акыбал менен ала алабыз? Кандай ремонт кылабыз? Мен эжемдин атынан сүйлөп коеюн. Анан двойной продажа жөнүндө мен азыр билип атам. Азыр көрсөттүм, ага максат документтер, мен да документимди көрсөттүм. Экөөбүздүн квартирабыз бир квартираны алып турбуз. Биз Максат Адисовго квартирасын саткан Пегас Алатоонун мурдагы подрядчиги Умар Махмудов менен да жолугуп, окуянын чоо жайын сурадык. Анын айтымында Батирдин акчасы толугу менен Пегас Алатоонун кассасына төлөнгөн. Ага бир дагы тоголок тыйын төлөнүп берилген эмес. До этого, когда еще квартиру они еще не продали, они мне выплачивали какие-то суммы. Там, которые суммы я брал, там стоит моя роспись и стоит моя печать. Вот. В основном в тот день зашли, он оплатил, зашел туда в бухгалтерию, потом в Курханову. Оттуда вышел, веселый. Мы пожали руки и разошлись. Да? Мы вместе вышли. Вот что. Я просто не могу понять. Вот 3 года этот человек приезжает ко мне, 3 года, и 3 года ходим в следственные органы, в любые органы, где что от меня требуют, я подписываю, пишу. Если какие-то претензии есть, Алатоо Пегас ко мне, пусть предъявляет ко мне. Не мое дело с его делом, никак не смешно, да? Потому что у него все печати стоят, все стоит. Бухгалтерия, не взяв деньги, печати не будет ставить. Тут дураку понятно. Умар Махмудовдун да Пегас Алатоо компаниясы бетине кармап жаткан кошумча келишим тууралуу эч кандай кабары жок экен. Ал ар бир кол койгон жерине өзүнүн мөөрүн коюрун кошумчалады. Бул жагдай боюнча укук коргоо органдарына бир канча жолда түшүндүрмө берген. Там по третьему договору, который дополнительный договор, честно, я о таком договоре не знаю. Да? Следственная группа с меня взяла росписи на проверку. И я им же несколько раз утверждал, показывал, что где моя роспись, там моя печать. То есть там нету никаких печати, похоже на моя роспись стоит, и все. Да? Человека выписали всю квартиру полностью с чеком оплаченным, он не является хозяином. Как я могу вымогать чего-то? Зачем они какой-то третий договор, если сам хозяин об этом третьем договоре вообще не знает? Тогда уведомили вы или что там? Сколько он писал, сколько ходил? Максат Адисовдой болуп 7 жылдан бери батирлерине жетпей жүргөн үйлүкчүлөр да бар. Алар каяка арызданаарын билбей бара. Күч органдарынан, прокуратурадан, соттордон эч кандай майнап чыкпай жатканын билдиришип, наразычылыктарын айтышты. Мы, дольщики строительной компании Пегас Алатоо, собрались сегодня, чтобы привлечь внимание руководства нашей страны, уполномоченных государственных органов решить проблему долгостроя нашего дома. Уже по более 5, 6, 7 лет у всех в договорах разные сроки. Наше строительство движется маленькими темпами, да? И мы просто бессильны в решении этого вопроса, потому что все наши вопросы, все обращения в судебные органы и правоохранительные органы остаются без внимания должного или просто закрываются, да? Многие дольщики живут на квартирах, вынуждены жить на квартирах. Уже человек 10 живут в этом доме, там, где нету абсолютных человеческих условий проживания. Сейчас зима, холодно, нету отопления, постоянно перегорает кабель. То есть здесь вопрос даже стоит о некачестве, несоблюдении норм строительства. Люди с детьми живут, потому что нет средств для съема квартиры. Отец получил инсульт на фоне стрессов, связанных с невыполнением сроков строительства. Кээ бирлери айласыздан курулуштун бүтүшүн күтпөй сатып алган батирлерине колдон келген ремонтту жасап кирип алышкан. Бирок алардын коопсуздугу, жашоо шарттары каралган эмес. Трехкомнатная квартира кирдик. Биз кирдик, айла жок да, потому что
квартирага жашап ушунчалык эме болгондо биз эме болду да. Дорого жить калганда за квартиру, за 2 квартиры платили. Анан айла жок, я сюда вот ремонт жасап кирип алдым. Кыш келип, суук түшкөндөн баштап үйдүн суу түтүкчөлөрү да тоңуп калган. Айрым батирелерди суу каптап кеткен. Үлүшчүлөр компаниянын жетекчилигине нааразычылыгын айтышып, каргап отурушат. Пройти, мол, лужадан как мне пройти, Альбина? Карачай. Демде деген шумдук, я эшеги де эшектер десе. До сих пор мына вода течет до сих пор, а? Мынаки биринчи подъезден или канча экинчи этаждан, кайсы этаждан баштап мына шып алган жок. Мусор. Бүт жерде мусор. На каждый день через что мне нужно проходить? Ошондой эле Токомбаев көчөсүндөгү үйдөн батир алган үлүшчүлөрдүн WhatsApp'тагы тайпасынан да Пегас Алатоонун жетекчилигине тагыраагы Альбина Найзабековага түрдүү суроолорду узатышып, кызыл китеп алмашылган батирлер боюнча түшүнбөстүктөр болуп жатканына күбө болдук. Суда жок. Всем обеспечу, суу берем, отопление берем, сдам в декабре. Канаке, кана, ондун бири жок. И в тот раз ты мне не ответила, и сейчас ты мне не ответила. Мен эмне үчүн максатты защищать этип барам? Мен деген өзүмдүн вопросум менен судиться этем. А как свидетель айтам, да, мына 7 жыл мурун акчамды алып, мына до сих пор бүтө элек депчи. Ай мына тетиги жазында подсамоделку алдым, а элдер за 1,5 года тиги бүтүп атат үйдү. Ты должна была за 1,5 года, тут 90% сделано, как ты говоришь. А что, 10% ты за вот эти полгода не могла, что ли, построить? Я. Вот еще вопрос. А почему другие компании заканчивают, когда они обещают, и в тот же время прям не опаздывать и ни одного дня? Они сразу заканчивают. Вот вопрос, да, Сергей? А почему они не говорят, бүтсөк бүтпөйбүз, билбейм, көрөбүз да? А почему другие компании андай эмес? Почему вы такие? Забыла, Альбина, как ты это, 4-й этаж, вот я когда это, ты акт самоделка алганда, ты это 6-й на 8-й рукой переправила. Что, забыла, что ли? Ты кыйын, ты честный, ты такая порядочная. Биздин журналистик топ Пегас Алатоо курулуш компаниясынын айланасындагы ызы-чууну, кош сатууларды иликтеп жатып, ал жакта мурда иштеп кеткендер менен жолугуп баарлаштык. Алардын бири Гүлзада Бартабасова. Гүлзада айым Пегас Алатоо компаниясында 2018 жылдан тарта 1,5 жыл сатуу бөлүмүндө иштеген. Гүлзада Бартабасованын айтымында ал иштеген убакытта сатуу бөлүмү $2 миллион чейин батир сатышкан. Аябай жакшы сатылды. 1,5 жылда жанында мен жалгыз саткан жокмун, жанына бир тааныш кызымды алгам. Экөөбүз биригип $2 миллион саттык. Анын рассрочкага сатылган көп болсо, бир 100 миң, 200 миң рассрочка болсо, калган полный эле нал келди. Машина менен бартер болгондор болду, бирок машинаны на месте эле сатып жаттык да. Сразу эле квартирасын жакшы бага саттык. Бирок баягы эле бүтпөйт. Гүлзада Бартабасованын айтымында батирлерден түшкөн акчалардын басымдуу бөлүгүн Пегас Алатоонун генералдык директору Альбина Найзабекова сотторго жана укук коргоо органдарына жумшап келген. Ага батир саткандыгы үчүн кызмат акысын толугу менен төлөгөн эмес. Срочно бүгүн түнү менен квартира саткан. Мен эртең 40 миң беришим керек. Мен бирөөнүзү каматышым керек. Анан соттор акча жок, иштебей атат, анан дей берет да. Ким айтат? Муну Найзабекова, директору, генеральный директору. Жанталашып түнү менен баягы чаласың да клиенттерге срочный акча сарылар. Ошентип сатасың. Анан сатканда эле сразу берем деген акчасынан сен туруп туран сотто бүтүрүп алайлык көрүп атасың десе, баягы эми бооруң ооруйт да, бир жагынан мен дагы журмалабайын муну деп, жардам берип коеюнчу деп, чогултуп алам да деп өзүм деле өзүмдөй көрөт экенсиң да адамдарычы деп мен сатып бердим. Түнкү 11-12ге чейин дагы, түнкү 11-де да сделка кылган күндөрүм болду да. Мен баламды үйгө жалгыз таштап коюп, буга сатып берем, анан бул мага кийин спасибо айтпайт да.
2 миллиондун 3% эле эсептеп көргүлө. Булардын эми бүт баары мен алган авансларым баары жазылат аякта. Өзүнө ручка менен жазып коет. Мен да маңдайына отуруп ручка менен өзүмө дептериме жазып алам. Биздин барлашуунун жүрүшүндө Гүлзада айым Пегас Алатоо компаниясындагы бир батирди 2 кишиге сатып жиберген учурлар тууралуу кенен баяндап берди. Көп кийинки күндөр көп квартиралар двойной продажа кылып баштады. Например, мен көп жолу сурадым. Адил продажага полный квартиранын саны берилет. Кайсы квартира сатылган, кайсы квартира сатылбаган мен билишим керек да. Бул болсо мындай жумасына же бир айда бир 2-3 квартира чыгарып коет да. Могу этаждар бар сат деп. Точно сатылган эмес беле? Жок. Точно ошолбу? Жок. Аны алып барып мен көрсөтүп баягы акчаны алып бүткөндөн кийин анан оформленияга барганда анан кийин ызы чыгат. Мурун бул катылгандан сатып ийген болот бирөөнө. Аны кайра мен 2-3 жыл сатып атам да. Дагы жакшы клиенттер бирок мени күнөөлөбөйт да. Анткени сен күнөөлөсөң сат дегенде сатасың. Ошонун баарын билип туруп кылып атат да өзү. Бар менде двойной продажалардын договорлордун копиялары деле бар менде. Көп квартираларды экиден сатып ийген. Баягы кээ бир квартира хозяиндар бар да, квартираны алып коет, баягы бүтө элек экен деп келбейт офискечи. Бул ошолордун кайра башкаларга сатып ийет да. Мындан тышкары, компания курулушта иштеген жумушчулардын, кызмат көрсөткөн фирмалардын акчасын бербей койгон учурларды, документтердин жасалмаланышы тууралуу маалыматтарды ачыктады. Квартира сатып алган эмес, ар бир терезени дагы, терезе койгондор да сык акча ала албай жүрөт. Эшик койгондор, ар бирине бронированный эшик коюшту. Канча деген акча. Квартира берип коюп, анын квартирасын да сатып ийген. Анан кийин эмеңерди таштап койгула. Договоруңарды таштап койгула, мен бүтүрүп коем, эртең алып кетесиңер деп. Эмеси бар келдир өздөрүнө көп чыштап коет да фирма деп. Аны келгенге чейин переделка кылат да бул. Подпистерди жаман жазат, аябай оңдойт. Аябай подделка документти аябай жакшы кылат да бул. Ошо өзүнүн акчасы болсо экен ошо жапканчы. Элдин акчасы болуппайбы? Элдин акчасын сотторду байытат. Органдагы адамдарды байытып крыша кылып алган, Финполдон да крыша таап алган. Анан биякта элдер эмне үчүн бул жыргап жашаш керек, элдер страдать этип атпайбы? Анын өзүнүн акчасынан интернеттен кийимдерди заказ кылат, сен эшиктин алдында рабочий 1000 сом сурап келип атат. 1000 сом берип тургула, мен катуу ооруп атат аялым десе, ошо эрекин албай, ошо акча бербей өзү интернеттен заказ кылып отурат. Бир кофтасы 8000 сомдон. Анын үчүн да далай ушканбыз да. Бул эме дольщиктерди алдап алганда бирөөгө ызы чыгарып келсе эле эме деп айтат. Мени каматып берсеңер стройкаңар бүтпөйт деп коркутуп алган да. Каматып ийсе наоборот тез бүтөт да. Анан алар ошондон кое муну камабай эле коелу эми. Аз калды, ушунча күттүк деп эметишет. Бирок аз калган менен бүтүрбөйт да, потому что бул үйдү бүтүрсө Найзабекованын айыбы ачылат. Дал ушундай кылган жумушунун акысын ала албай жүргөндөрдүн бири Туратбек Малабеков. Ал 1 жыл мурун Токомбаев көчөсүндөгү Пегас Алатоонун курулушунда өзүнүн бригадасы менен кыш коюшкан. Бирок 1 жылдан бери компаниядан жарыбаган 40 000 сомун ала албай бара. Найзабекова Альбина бербей атат да. Ошо технадзорду айтат, туруп технадзорго кол койдуруп кел дейт. Прорабка кол койдуруп кел дейт. Мен балдарга 40 000 сом карыз болуп калгам, ошо өзүм шотуман инимен алып ошо балдарга бергем да. Булар Найзабекова Альбина мага бербей атат ошо 40 000 сом. 1 жыл болду. 1 жылдан ашты. Менден бөлөк фасадта иштеген балдардын көбүнүн акчасын берген жок. Көп кишинин эмгегин жеди да, акчаларын берген жок. Дагы бир кызык жагдай. Гүлзада Бартабасованын айтымында Токомбаев көчөсүндө курулуп жаткан үйдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындарынын батирлери болгон. 7 августта мен жумушка келгем, эртеңден келсем эле ошо маскачан омондор туруптур, мени киргизбей коюшту. Бирок кирдим да, биякта иштейм деп. Ошо бүт обыск кылып, бүт документтерди текшерип, эметип карап атышыптыр. Буларды алып кетишкен, анан барып акча менен бүтүрдү, билбейм, кайра эле келип калышты да. Бирок келип алышып аябай
документтерди чачып аябай өрттөштү да булар. Стройкага келип алып өрттөштү. Значит, корккон бирдемеси болгон үчүн келип өртөп атышат да, коркпосо отура берипти. Анан ошол деп айтканда ошол Кадыр Атамбаев, Алия деген кыз бар го Россияда, ошолорго квартиралары бар деп айтканда. Мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз мүлккө болгон бирдиктүү реестеринен 2010-жылдын 17-июнунда алынган маалыматтан 2015-жылы Кадыр Атамбаевка таандык 2 батир жана Алмазбек Атамбаевдин балдызы болгон Шагиева Луизага таандык 3 батирдин каттоодон өткөнүн көрүүгө болот. Компаниянын мурдагы кызматкери Гүлзада Бартабасова билдиргендей, Пегас Алатоонун генералдык директору Альбина Найзабекова менен Орхан Акташ Атамбаевдин үй бүлөсү менен тыгыз мамиледе болгон. Атамбаевдин ити чөп жеп турган маалда Пегас Алато компаниясы көптөгөн соттук укук органдарындагы иштерди Раиса Атамбаеванын жардам менен өздөрүнүн кызыкчылыгына оодарып жүргөндөрүн кошумчалады. Даже Раиса Атамбаева Найзабекова Lexus подарок эткен да. Жөн эле подарка эмес да, ал эле. Ошонусун билем. Ошону жүрүшкөн. Булар кетип калсалар. Магистрал советскийде. Юристтин документтерин арасынан көргөм, бирок билбейм, азыр эле жокпу, эбесе булар аябай тазалап турат да. Пегас Алато компаниясы 2010-жылдын 2-февралында Түркиялык лифт чыгаруучу Бурак Асансер ЛТД ишканасы менен 10 лифтке келишим түзгөн. Муну бизден колго тийген эки тараптуу келишимден чек араларды өткөндүгүн тастыктаган документтерден көрүүгө болот. Келишим боюнча 360 миң АКШ доллары төлөнүп берилиши керек эле. Бирок мурдагы сатуу бөлүмүнүн кызматкери Гүлзада Бартабасованын айтымында Пегас Алато бул келишимге ылайык акчаларын бүгүнкү күнгө чейин бербей келет. Лифти, 10 лифти сүйлөшүп берген мен Турцияда Бишкек парк менен Шерлтон отелдин ичинде салынган кымбат качественный лифтинин фирмада, ошол фирманын хозяйынына. Лифтибиз жок, акча жок бүтүрүш керек эле деди эле. Анан мен баягы ал киши наличкага иштейт. Анан мен рассрочка кылып сүйлөшүп берейин. Менден силерге жардам болсун деп. Ошону делечи, мен мага эмне кереги бар десеңер, просто эртерээк бүтсүн дедим да. Анан кийин рассрочка кылып сүйлөшүп бердим 10 лифти. Договор түзүштү. Ошонун акчасын койдуртуп монтаж болуп бүттү, 1 сомдун акчасын бербеди. Ал дагы азыр соттошуп жүрүп, ал через посольство сотко берет. Bize herhangi bir ödeme yapılmamış. Биз дал ушул Бурак Асансер ЛТД компаниясынын генералдык директору Режеп Темтек менен байланышып, лифт сатып алуу боюнча түзүлгөн келишим, акчалардын төлөнбөй жатышы боюнча суроолорду узаттык. Режеп Темтек Пегас Алато компаниясы лифттердин акчасын бербей ар кандай шылтоолорду айтып алдап жатканын билдирди. Муну менен катар анын колунда товарды жөнөткөндүгүн тастыктаган бардык документтер бар экенин көрсөттү. Жакын арада Кыргызстанга келип Пегас Алатону сотко берерин маалымдады. Ama şimdi ben onları resmi işlem yapacağım. Ben hukuki yollara başvuracağım. Ben malı yollamışım. Faturasını kesmişim. Benim elimde gümrük evraklarım var. Malı oraya yolladığıma dair evraklarım var. Bununla beraber mal oradan gümrükten çekilmiş. Benim elemanlarım orada asansörün gelen malzemelerinin montajını yerine yapmışlar. Bunların hepsi resmi işlem. Ödeme nerede? Bizim hatamız nedir? Biz güvendik. O da Kırgızlar bizim kardeşimizdir dedik. Aynı zamanda sahibi ortaklarından bir tanesi Türktür dedik. Bizi bugün göndereceğiz parayı, yarın göndereceğiz diyerek sürekli oyaladılar. Ve en son dediler ki ya biz çok zor durumdayız. İnsanların burada asansörü görmeleri lazım. Ne olur bu kısmı, şu küçük olan kısımda olsa bu işleri yapın. Biz daire satalım, hemen size paranızı ödeyeceğiz dediler. Hep yarın.
Recep Temtektин фирмасы Кыргызстандагы бир катар аттуу баштуу курулуш компаниялары менен бир канча жылдан бери кызматташып келет. Бирок анын айтымында Пегас Ала Тоодо келишимди аткарбаган, элдерди алдыган компанияны жолуктура элек. Ben şu an orada hala Kırgız firmalarına iş yapıyorum. Allah korusun ben dolandırıcı olsam onlar gibi ben oraya gelemem ki. Ama onlar benim orada hiç kimseyle bir tane mahkemelik işim yok. Evet. Ama onların herkesle mahkemelik işi var. Ben orada kimseden kaçmıyorum. Onlar herkesten kaçıyor. Şimdi hukuk her yerde Allah'ın izniyle haklının yanındadır. Bunlar bana karşı bunu yapamadılar ama orada işte bizim elemanlarımızı tehdit etmişler. Sizi işte mafyaya veririz, patronunuzu mafyaya veririz. Sizi işte biz burada mahkemeye giderseniz mahkemeyi biz burada $1000 satın alırız, $500 satın alırız. Burada biz ne istersek o olur. Öyle bir şey yok. Allah'ın izniyle doğru bir tanedir. Bu olay sadece artık para meselesi olmaktan çıktı. Bu iş bizim için bir onur meselesi, gurur meselesi. Biz bir iş yapmışız, karşılığında da paramızı alamamışız. Ve bizi tehdit ediyor. Ben istediğim zaman Allah'ın izniyle Kırgızistan'a gelirim. Tamam, orada da bazı sıkıntılar olabilir ama benim oradaki yasalara, oradaki kanunlara ben güveniyorum. Orada hukuki işlem başladığında ben Kırgız Cumhuriyeti'nin beni haklı bulacağından eminim. Çünkü her şeyin benim resmi devranım var. Дагы Пегас Ала Тоо компаниясынан акчасын ала албай жүргөн подрядчиктердин бири түрк жараны Фахриддин Элмалы. Ал Пегас Ала Тоо компаниясынын Токонбаев жана Сүйүнбаев көчөсүндөгү эки курулуш объектисинин тышын, башкача айтканда фасадын жасаган. Келишим боюнча 6,5 миллион сом төлөнүшү керек эле. Бирок 4,5 миллион сомдой гана акча төлөнгөн. Калганын 1 жылдан бери саргарып күтүп жүрөт. Verdi biraz akça verdi balların akçasını ben verdim. Kalan akça da meniki. Vermeysin mi? Ben ballara verdik daha karız mı oldum ben? Anan yok vermiyordu. Lesalar anında da kalsın dedim makul. Ha ne için bana karız dedi. Yok bir yerden traskası caman mı oldu? Tiyaktın bazaliti caman mı oldu? Bunda. Caman mı olsa gayrı çeşip al. Casattır desem casattırdın mı çok? Ha. Turamaz degencer bu yaplar. Turat barıldı. O barı turat. Акчасын ала албаган аз келгенсип айына 120 000 сомго ижарага деп берилген 2000 чарчы метр курулуш шатыларынын акысын эмес өзүн кайтара албай обара. Cumuşu taşladık akça vermiyordu. O. Anan ben bu kişilere bir yaktan akça tapıp verdim. Anan bunlar biraz karızım kaldı. Makul bayke gidip durarız. Ben mesaları bana dedi arendaya kalıp kalsın. Makul dedim bayke. Orhan Bey, makul dedim. Kalıp kalsın. Bana 2-3 yol vardım 20 000 som, 10 000 som. Benim bir ayına 120 000 som turat. Lesanın arendası. Bir yıldan aştı. Ben dedim pandemide arenda albayım. Bulduk ki kışta arenda albayım. 4 ayını albayım. Kalan benim bir yıl 13 ay arendasını hesaplayıp ver. Benim Alaturkan akşamı da vermeye tat 1 milyon somdan aşık. Ona da şot faktura vermeyesin. NDS'ini ver, ben sana işenmeyim akçasını almazsam ben kandım. Bir de NDS mi töleyim dedim ben sana şot faktura ver. Anan lesalarımı vermek. Ben bir 10 gün bunun vardım gayra. Orhan Bey'e vardı. Hava, lesamı ver dedim. Vuruştu benimle. Bar git lesanı al dedi. Akçan makçan yok senin Alaturkan. Karız çıkarıp gittiler da bana. Фахриддин Элмалы бул курулушта 17 баланы иштеткен. Алардын бири Чынтемир Мурзапаязов. Чынтемирдин айтымында акчаларын жартылай алып, калганы колго тийбей жатканын билдирди. Ал лесан чеч деди, чечип аркасына кургандан кийин алдын акчасын бербей калды. Ошондон бери эле албай келет. Фахриддин Бey карыздап силердин акчаны берин, меникин бербей атат дейт. Ооба, бул бизге бериш керек. Буга бербей атат акча. 17 бала деле күтүп атабалар. Ооба, алардын да акчасын бериш керек. Ким хожайыны билесиздерби? Түрк.
ошо курдуктуп атабы. Ошондой эле Гүлзада Бартабасова үлүшчүлөрдүн үйлөрүн бүтүрбөй жатып, Пегас Алото компаниясынын генералдык директору Альбина Найзабекова Бишкектин кымбат баалуу районунда өзүнө хан сарай салып жатканын кошумчалады. Бул Баха магистралда 15 же 17 сотка. Бул күндө бул участоктун баасы эми эң арзан эсептегенде $150.000 турат, эң арзан эсептегенде. Андан да кымбат болушу мүмкүн. Элдердин канчалаган элдердин көз жашына калып, ошол 7 жылдан бери стройкасын бүтүрбөй, квартираларын бүтүрүп бербей, элдердин көз жашына калып, өзүнө ушундай 3 этаждуу особняк салып атат бул. Участоктун баасы 150, мына фундамент куюп баштаптыр, заборду тозуптур. Бул акчалар өзүнүн акчасы эмес да, бул элдин квартира мага салып берсин деген акчаны бул өзү колдонуп атат да, кызыкчылыгына колдонуп атат өзүнүн. Иликтөөнүн алкагында Пегас Алото компаниясынын мурдагы генералдык директору Кайрат Борбуков жана ал компанияны жетектеп турганда иштеген юрист бухгалтерлери менен баарлаштык. Алар компаниядагы алешендиктер тууралуу айтып берүүгө макул болушту, бирок жүздөрүн көрсөтпөнү суранышты. Кайрат Борбуков алгач Пегас Алото компаниясына технадзор болуп кирген. Кийинчерээк Орхан Акташтын сунушу менен генералдык директорлукка көрсөтүлөт. Айлыгы $1000 түзгөн. Мурдагы жумушчулардын кетирген каталарын оңдоп, курулуш иштерин алдыга жылдыруу максатында жеке каражатында жумшаган. Генералдык директор болуп май айынан баштап 2013 иштеп калдым. Ошо менен иштеп турган учурда мурунку курулушчулардын кетирген каталыктарын баарын оңдоп, ишти алдыга жылгызып, ошол кезде токтоп, булардын деген акчалары жок, счетторун баарын жаап салган. Ошол кезде мен өзүм акча алып келип, вложение кылып, компаниям болуп калгандан кийинчи ишти алдыга жылдыралы деп. Эмнеге жашалган экен счеттор? Булардын мурун иш козголгон экен, чыр-чатак болгон экен, анан счетторун баарын жаап, азыркы күнгө чейин жабык да. Инвентаризация жүргүзүп, үлүштүк негизде алган кардарлардын батирлерин тактап биретке салып баштаганда Кайрат Борбуковду тымызын директорлуктан алып салышкан. Элдерде кээ бир кишилер деген 10 000 берген, 15 000 берген, 7 000 берген, 8 000 берген, ушулардын баарын $8,000 да, доллар менен айтканда. Ошондой бергендердин тиги акчасын берген жок эле, аналарды кайра башка бирөөнө сатып эле, анан тиги келген кишилерге сатыла элек квартира, сатылган кезде силердин акчаңарды беребиз деп эле ошентип көп адамдарды алдап жүрүшкөн да. Анан мен деген жанагы прием передача кылгыла, бухгалтерский бухгалтерияны полный өткөзүп бергиле, жанагы элдердин договорлорунчу, эме договор застройка, ошолордун баарын өткөрүп бергиле деген моментте булардын былыгы чыгып калат. Мен деген уже жанагы квартиранын ээлерин баарын чакыра баштайм да. Договорлордун баарын чакыра баштайм да. Эмне үчүн сен отказ бердиң, эмне болдуң деп. Анан ушуга билинип калар кезинде булар деген анан мени билгизбей барышып туруп жумуштан алып койушкан. Кайрат Борбуков Пегас Алото ЖШКсынын ээси Орхан Акташ менен азыркы генералдык директору Альбина Найзабекованы инвестор катары эсептебеш керектигин баса белгиледи. Анын айтымында булар элдин үлүшчү катары батирге берген каражаттарын өзүнө ыйгарып алган алдамчылар. Анан дагы буларда основной эң булардын деген алдамчылык жолу менен элден акча алып, биз инвестиция алып келип атабыз Турциядан деп первоначально $100 000, $200 000, $300 000 кийирип турупчу, кайра эле элдин дочуктердин акчасынын негизинде булар салган да. Булардын деген кассада акчалар болгон эмес. Булар инвестор деп эсептелбейт. Булар деген чындап келгенде мошенниктер да. Өздөрүнүн акчасы жок, элди алдап, чогултуп алып, элдин акчасы менен салып, ошол элдинден алган акчаны кайра курулушка жумшабай, өздөрүнүн нуждаларына жумшап, ушундай болгондо
Кайрат Борбуков генералдык директор болуп иштеп турганда укуктук маселелер боюнча кеңешчиси болгон Айсалкын Кыдыралиеванын айтымында Пегас Алото компаниясы кардарларга саткан батирлер боюнча түзүлгөн келишимдерди генералдык директор эмес эле Альбина Найзабекова түзүп келген. Эми все-таки бул жерде чыры бар экен, объект экен. Соттошуп кырылышып көптөн бери ушинтип жүргөн объект экен деп бул өзү жана Кайрат Борбуков чыгарган болчу да. Анан мен барып отуруп анан өзү генеральный директор болсо эч кандай договорлор кол койбойт ошол убактачы. А мен таң алгам да ким түзүп атат договорлорду деп. Назибекова түзүп атат дейт. А сенден эмне доверенность бердим беле түз деп десем жок дейт. Анан на каком основании түзүп атат договорлорду? Анан бул июньдөн канча алтыларында назначить этиптир генеральный директор депчи. Мунучу негизи назначенный решением учредителя. Но эмеге Минюстка сведения беришпептир. Айсалкын Кыдыралиева Кайрат Борбуков менен келишимдерди тактап баштаганда көптөгөн документтерди алардын колуна бербей коюшкан. Үлүшчүлөр менен түзүлгөн келишимдердин басымдуу бөлүгү мамлекеттик каттоо кызматына каттатылбаганы дагы белгилүү болот. Түзүлгөн келишимдерде батирлердин так номерлары да көрсөтүлгөн эмес. Şimdi давай эмелер копияларын ксерекстерин алалы, договорлордун ксерекстерин эле калган өздөрүндө тура берсин дегенде, булар көп договорлорду бизге берген жок, катышты. И анан в основном договорлордун баары не зарегистрирован экен госрегистрдечи. Анан ошолордун баарын биз ксертетип, подъезд боюнча ксертетип бүткөндөн кийин анан скандал чыгарып, и потом переходящийлер да бар болчу, бирөөнөн бирөөгө өткөндөрчү, но ошолор жана двойной эмелерин биз уточнить эте албагандыктан кийин кырылышып бул. Ошондой эле Пегас Алото компаниясында генералдык директор болуп турган Кайрат Борбуковду кантип документтерди жасалмалап жумуштан алганын ачыктады. Ошонун баарын Назибек кылып атпайбы? Бул Назибектен алып туруп увольтетип салган да. Ошондо увольтетип анткени бул баарын катып, договорлордун баарын катып, ушундук болду. А мунун эмгисе бар жана бир увольтетип салган. Увольтетип салгандан кийин булар барып решение задним числом жасап, тияктын баарын жасашыптыр. 3 күн ичиндечи. Минус калып барышып, ушундук кылышыптыр. Анан көрсөтүп, задним числом давно эметишип. Анан мен болундан эметпейсиңер, мындай булар укпайт сөздүчү. Булар айтып атпаймынбы, эми просто мне жалко этого человека, который этого подделывает. Билем ким экенин делечи. Но мне этого человека жалко, потому что любой кишинин колун коет экен. Даже любой дольщиктин колун коюп берет. Кайрат Борбуковдун малында тагыраагы 2018-жылдары Пегас Алатоодо башкы бухгалтери болуп иштеген Света Айым менен да баарылаштык. Ал компанияда 2 айдай гана убакыт иштеген. Бирок бул убакытта бухгалтериядагы бир катар дал келбөөчүлүктөргө күбө болгон. Маселен, компьютердеги документте келген акчалар жазылганы менен кассада ал акчалар жок болуп чыккан. Анын баамында мындай көрүнүш бир батирди 2 кишиге сатып жибергендиктен болушу мүмкүн. В компьютере был приход, а по кассе оно не проходило. Получается лишний. Вот они сразу его убрали. Когда я увидела, я пришла работать, я решила спросить, что это, почему это в кассе этого нету, а в компьютере вы это самое, получается, занесли. Получается, я так думаю, это мое предположение, я так думаю, значит, они многое что оттуда убирали, двойные, например, это может быть был двойной приход. Например, они могли квартиру продать 2-3, да, одну убрать, например, вот этих 2, это убрать, и это случайно, вот эта фамилия с деньгами там остались. И при мне они сразу его удалили. Биздин иликтөөнүн аркасында 2019-жылы компанияда иштеп кеткен дагы бир бухгалтер менен баарылаштык. Ал ишмердүүлүгүнө байланыштуу атын, атабоону жана жүзүн көрсөтмөнү суранды. Бухгалтердин айтымында ал үлүшчүлөрдөн келген акчалар боюнча салыштыруу актысын жүргүзгөндө дал келбөөчүлүктөр ортого чыккан. Башкача айтканда, мурдагы мезгилдердеги төлөмдөр келген акчалар баланска туура кирген эмес. Дольщиктер анткени мага келип атышты, келгиле бухгалтерсиңерби депчи, бухгалтерди чакыргыла деп киргизбейт аларды офискечи. Анан сыртка чыгам, анан кийин алар айтышат, силердики кандай акция кылайлык депчи, канча карызмын силерге төгөйүн деп келгендер да болгон да, мага точно сумманы айтып койгула дейт. Анан ачам, мынча сумма карызсыңар десем, ал макул эмесмин дейт. Анда силердин акция берсеңер мен көрөйүн десем, бербейт. А мурунку периодтарда, значит, бул кээбирки расходдор, приходдор кирген эмес туурабы? Мисалы, сиз мага $30,000 берсеңиз, мен $10,000 турса айтам да,
силер 10 миң эле миң доллар төлөткөн турбайсыңар десе, силер айтасыңар, менде квитанция турбайбы депчи. Анда берсеңер мен мындай киргизип коеюн, мындай балансты тура алайын дейм да. Алар бербейт, ишенбейт да. Бербейт, өзүңөр тапкыла, кандай бухгалтерсиң дейт да. Мурунку периоддардын баары туура эмес кирген, значит киргизген эмес убагындачы. Анан мен анын баардыгын айткан болчумун Альбинага, силер шүдөлүштөр келип атат, акция алар мен туура эмес болуп атат, мага бергилечи. Көп документтериңер таппай жатам, жок экен бул жерде, жок болуп кетиптир депчи. Ошентсем, такташабыз, ооба деп коет, жок деп айтпайт. Ошо мен такташпай коюш. Бухгалтердин айтымында Пегас Алато компаниясына аудитордук текшерүү керек, анткени баланстары чаржайт. Анан мен аудиторский проверкада кылган балансыңар туура эмес деп айтым. Дебиторский, кредиторский задолженность дегендер бар эмеспи? Жана бизге карыздаар, биз карыз болгондорчу. Ошолорду да чыгарып бердим. Туура эмес деп айтышат да, өздөрү да билбейт. Баланс аябай неме болчу, мунун баардыгын аябай чоң аудиторский проверка керек да бул. Бухгалтериядагы алешемдиктерден тышкары компаниянын милдеттүү түрдө мамлекетке төлөй турчу карыздары да көп экен. Алардын катарында салык, соцфонддук төлөмдөр, мэрияга аренда жана башкалар бар. Мен билгенден мэрияга карыз, соттун чечими бар 19 миллионду. Андан тышкары соцфондко карыз официально. Бул официальный эметилгенде карыз деп чыккандары да. Электричествого 150 миңби, 180 миңдей карыз электричествого. Андан тышкары эми буларды эксплуатация берсе, налог с продаж баардыгы наличка төлөнүп атат да. Налог с продаж төлөнүш керек, жанагындай коммерческий помещениялардын баарына НДС төлөнүш керек. Негизи аванс менен төлөп туруш керек болчу, анан булар төлөгөн жок да, биз эксплуатация кылганда беребиз депчи. Бухгалтерия боюнча канча акча төгүлүп атат, даже төлөнөбү, төлөнбөйбү отчет берилиш керек болчу, а бул бердирбейт да. Бербейт дагы да, бербейт. Соцфондко төлөгөн жок. Ошо канчадан бери мага чалып жүрөт, мен болсом баягы төлөйлүк ооба деп заявление да жазып келгем. Төлөйбүз, Альбинага төлөп койгула, соцфонд деген бул мамлекеттин акчасы, мамлекет менен соттошпой эле койгула деп мындай айттым да. Төлөп салгыла, акыр бере турган акчаңар муну бербей кое албайсыңар депчи. Төлөп салгыла деп төлөчү эмес. Уже такыр мүмкүн болбой. Зарплата да төлөнбөй калды. Мен көзүмчө менин зарплатамды эмес, баягы 10 миң сом алган үйүндө наны жок, балдар ыйлап келгенин көрчүм да, мага берип койгулачы депчи. Зарплата берип койгулачы, кичике эле акча экен деп. Келинчегим ооротат, балам ооротат. Акча бербейчи десе, ошо көп рабочийлердин иштетип эле кетиребиз. Бухгалтер билдиргенде Пегас Алотонун бир гана соцфондко болгон карызы 2019 жылы 2 миллион сомго жеткен. Жогорудагы эки бухгалтер бизге маалымдаганда Пегас Алото компаниясынын бухгалтериясында көп алешемдиктер суроо жараткан жагдайлар арбын. Биз Максат Адисов менен биргеликте Пегас Алото компаниясынын Бишкек шаарындагы Табалдиев 68 дареги боюнча жайгашкан иш кеңсесине барганыбызда офистин алдынан компаниянын негиздөөчүсү Орхан Акташты жолуктурдук. Ага Максат Адисовдун сатылып кеткен батири боюнча суроо узатканыбызда жооп бербестен ачууга алдырып, биздин камерага асылганга чейин барды. Мен квартирамды сатып иштейм. Kime satmış? Фирма? Yalan söyleme. Yalan söylebeyde men dokumentim турат. Kvitansiям турат. Tamam, şimdi ben polisi çağırdım, geliyorum. Орхан Акташ менен сүйлөшүүгө мүмкүн болбогондон кийин компаниянын кызматкерине дарегибизди айтып, генералдык директору Альбина Найзабекованы жолугушууга чакырдык. Эртеси Альбина Найзабекова, юристи Азамат Муралиев жана Түрк улутундагы айдоочусу менен биздин кеңсеге келип жолукту. Бир катар суроолорду бердик. Бирок ал күнү Альбина Найзабекова интервью берген жок. Иликтөө боюнча суроолорубузга башка каалаган күнү жооп берүүгө өз макулдугун берип кетти. Биз болгон или териштиребиз. Териштирип, бүт эмеден алалан сиздер менен эмесе эрки тараптан кишилер менен да жолугуп аласыздарбы? Биз алар менен жума сайын Адисов менен мурунку жума ровно ушул күнү прокуратурадан жолукканбыз. Мейли андай болсо силерди беришсе, эметели, сиздер интервью бергенге даярсыздар.
Декабрь айынын башында интервью алуу үчүн Пегас Алатоонун юристи Азамат Муралиев менен байланышканыбызда коронавирус жуктуруп алганын билдирди. Буга байланыштуу компаниянын генералдык директору Альбина Найзабекова дагы юристтери жок интервью бере албай тургандыгын айтты. Assalamu alaikum, кандайсыңар? Коронавирус деп чыкты результат домашний карантинге. Мен өттү, чыкпаңыз депчи. Альбина менен сүйлөштүм, у нее тоже температура, оказывается. Температура вот там бара албайм го, и притом силер жок барбайм да жака дейт. Хорошо, мен айтып коеюн дедим. Ушу билбейм качан. Мен 1-2 жума үйдөн чыкпай отурдук койду. Үйдөгүлөрдүн баарынан анализ алышты. Ошо. Ал эми 14 декабрда биздин журналисттик иликтөө жүрүп жатканда Альбина Найзабекова Акипресс маалымат агенттигине барып, компаниянын мурдагы мүчөсү Марат Токтаралиевке каршы маалымат жыйын өткөрүп, аны менен кошо Процесс KG сайтын каралады. Вот сайт Процесс KG в лице редактора, главного редактора, скажем, Хайрата Кенжебаева, выпустили данное видео прям вчера под процессом, который состоится сегодня в 13:00, чтобы ввести заблуждение судей. Альбина Найзабекова бизди каралап жатканына карабастан, журналисттик иликтөөбүз тең салмактуу болсун деген ниетте 22 декабрда кайрадан интервью алуу үчүн Азамат Муралиевке кайрылдык. Бусам Азамат мырза расмий түрдө Пегас Алатоо компаниясынын генералдык директору Альбина Найзабекова Процесс KG'ге интервью берүүдөн баш тарткандыгын билдирди. Себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү. Биз уже чечтик, интервью бербейт депчи Альбинаны. Анан кийин Құдай бұйырса мөңер чыксын, репортажыңар чыксын, потом анан кийин обоснованный законный возражение жазып кайрылчу жактарга кайрылабыз да. Ага чейин эч нерсе кыла албайбыз го. Биз Пегас Алатоонун айланасындагы ызы-чууларды тактоо максатында мамлекеттик кызматтарга кайрылдык. Алгачкылардан болуп ЭКТ инспекциянын инспектору Айбек Жүзүмалиев менен баарлаштык. Анын берген маалыматы боюнча Пегас Алатоо курулуш компаниясынын Сүйүнбаев менен Токумбаев көчөлөрүндөгү объектилеринде курулуш иштери токтоп турат. Анткени Сүйүнбаев көчөсүндөгү курулушка жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо институтунун тыянагы болмоюнча уруксат берилбейт деди. Ал эми Токумбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн иши учурда сотто каралып жатат. Мен мына Сүйүнбаевдагысына келгенде айткам. Силер барып институт сейсмостойкость деген бар биздечи. Ошол жактан барып заключение алып келмейинче мен эч кандай жумуш кылбайм деген. Потому что мен ал объектини билбейм. Институт сейсмостойкость заключение берет. Вот ошондон кийин гана барып карайбыз деген да. Компания ошону салып аткан курулуш компания. Компаниянын эмелерине айткам мен. Алар ошончо биз эчтеке салган жокпуз, турат деп келетишет. Бул Сүйүнбаева боюнча. Мына дачык бурушу акыркы катын 3 ай мурун алып келип таштап кеткен юриси. Мына биз эчтеке салган жокпуз деп письмени алып келип таштап кетип атышат да. Токомбаева да солсу 1 жылдан бери сот болуп атыптыр. Аяка да биздин балдар бара албайт сот болуп аткандан кийинчи. Аягы деле турат ошо боюнчачы. Бишкек мэриясынан маалымдаганда, кала бийлиги Пегас Алатоо компаниясы менен Токумбаев көчөсүндөгү жер участогун кайтарып алуу жана 19 миллион сом ижара акыны төлөтүү боюнча соттошуп жатат. Учурда көп кабаттуу үй салынып жаткан 0,26 гектар участокты 2007 жылы конкурстук негизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Турапов алган. Бул жер Керим Тураповдон Пегас Алатоого кандай жолдор менен өткөндүгүн кийинки иликтөөбүздө кенен баяндайбыз. Ал эми 2010 жылдын 14 октябрындагы Бишкек шаардык сотунун чечимине ылайык Пегас Алатоо компаниясы мэрияга жердин ижара акысы үчүн 19 миллион сомдой төлөп берүүсүн милдеттендирилген. Жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырган. Пегас Алатоо компаниясынан жабыркап үйүн же акчасын ала албай талаада калган үлүкчүлөр башкы прокуратурага бир канча жолу арыз менен кайрылышты. Бирок көңүл жылытарлык жыйынтык же иликтөө болбой жатканын айтышууда. Bir kança жолу кайрылуунун артында араңдан зорго башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жолугуп бул ишти жеке көзөмөлүнө алуусун суранышты. Кандай жыйынтык болот азырынча белгисиз. Пострадавший кайра келип менден неме кылат да, мага претензия кылат. Сен акчаны каяктан алдың, кантип алдың деп. Мен үйүмдө алдап алып коюп атышат.
же акчадан жок, же үйдөн жок. Анан келип кайра мага айтат. Мен түшүнгөн жок. Мен аны тиги мурун эле замга айткан болчумун. Ким ошо аты жөнү? Абжалов Санжар ошентип сураган да. Бул Ленин район зампрокурор. Ленин район зампрокурор. Мен айттым, какое отношение имеет мен каяктан акчаны алдым? Мен айттым, мен үйүмдү саттым. Она врет, да, в этом, обвиняет меня ни в том. Если она хочет подать на меня в суд с 2017 года, как она пишет Адисову, в ее заявлениях, что подаем в суд, я жду этот суд. 3 года с Адисовым ходим, еще никаких уведомлений не получали. Неге карап айтат, анткени Пегас Алото буларга акча берип атат. Ошон үчүн Зулушевка бер жактагы замдары, беркемелери киргизбей атат жардамчылар, анткени алар да акчаны алып жеп койгон 40 000 долларлап. Анткени Пегас Алото күн түндөбөй квартира сатып, прокуратураны, МВДны, ГКМди, СМди баарын, Ленинский баарын ошолор дольщиктердин ыйлатып акчаларын алып ошолорго берет. Ошон үчүн результат мына киргизбей аткан. Тиякта байкуш элдер ыйлап жүрөт. Бизге кайрылган жабырлануучу Максат Адисов Пегас Алотонун айынан атасынан ажыраган. Учурда үйү жок, көчөдө калып, айла жоктун, туугандарынын курулуп жаткан жашоого эч кандай шарты жок муздак үйдө баш калкалап келет. Биякта уже 1 жыл болуп калды. 1 жыл ойноп калды. Ага чейин атам менен турган болчумун. Атам мына кышында инсульт алып, жайында өтүп кетти. Анан бир плитка күчү да жетпейт экен үйгө. Анан ошо күндүз прокуратура жумушка барганда эле РОВДга барам, жалдырайм. 2 жылдан бери жөндөп иштеметпейт, улам жаап салат, основаниясы жок. Прокуратурага канча эметтим, арыздандым, жалап эметтим, эч жыйынды жок. Бүгүн эле вот кирдим, билбейм, эми үмүтүм эле силерден мондай журналистик расследование кылып, мындай телевидение чыгып, элге жеткиде кылып чоңдорго.